Эми караңыздар. Азыркы учурда үйлөнгөндөн кийин эркек тараптагы туугандардын баары тең идеалдуу түрдө келин издейт. Келинден укмуштай талаптар талап кылынат. Тигиндей болуш керек эле, мындай болуш керек эле. Кайненеси айтат, биздин заманда ушундай эле, биз ушундай кылат элек деп. Жок, азыркы учурда заман башка. Деги биз динге кайрылып, динди карап көрөлүчү. Анча-мынча анан келиндин сыпаттары жакпаса анан ызычуу башталат. Ошон себептен анан баласына дагы айтат, тигиндей экен, мындай экен деп барып тамчылаган суу ташты тешкендей айтып аткан сөзү барып анан бир күнү баласы ана кыжыры келип ачууланып талак бериши мүмкүн, ажырашышы мүмкүн. Караңыз. Ким себепкер болот ошого? 2 жаштын ортосунда ажырашканга. Туугандар эң биринчи иретте. Эми туугандардын атары айткан сөзүм бар эле, караңыздар. Ушундай каршы болгон окуялар дагы болот. Кээде кыз тараптагы балдар ата-эне кайын журт баланы жактырат, күйөөнү жактырбайт, күйөө баланы жактырбайт. Бирок экөө өзү туугандар колдон келишинче 2 жаш бирикти. Эмне үчүн Алланын алдында эң сүйкүмдүү бул кабар да? Сүйкүмдүү кабардан бири. Анткени 2 коом биригип жатат. 2 коом бир баш кошуп атат, караңыздар. Мүмкүн мурда душманчылык болгон, душман болуп жүргөн коом ошол 2 жаштын никесин себебинен бири-бири менен тууган болуп беттешип калат. Эми караңыздар. Эртең ажырашып кетсечи, бул 2 жаш эле ажырашпайт. Бүткүл ошол коом бири-бирине душманчылык болуп калат. Ким көмөкчү ага, ким ага салым кошту? Ошондой туугандар. Же жакын туугандары, же болбосо колунчусу, же достору. Жок,